Берүүбүздү улантабыз 16 май күнгө карай дүйшөмбү. Экинчи коногубуз дейли. Бүгүн биздин студиябызда жакында эле Токтогул суу сактагычынын үстүнө көпүрө курулат деп көптөгөн массалык маалымат каражаттарынан да угуп атабыз, аябай сүйүнүп атабыз. Ошону ким куруп, ким ойлоп тапкан десеңиздер, бүгүн биздин конокто архитектор Алтынбек Бузурманов. Кутмандуу таңыңыз менен. Сиз көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Ушул долбоорду сунуштаган аткан экенсиздер. Кандай болуп атат? Бул негизи бул долбоор 2015-жылдын сентябрь айынан башталып, 2016-жылдын март айына чейин бүттү. Жалпы бир 6-7 ай убактыбыз алды бул көпүрөнүн долбоору. Анан азыркы учурда биз ошо май айларынан баштап баягы мамлекеттик эмеге чыгара баштадык, деңгээлге. То есть бардык массалык маалымат каражаттарынан жана ошондой эле басма сөз тармагынан болгон баягы кыргыз элине баягы сунуштап жатабыз да. Ишке ашып калса сонун болчу да, э? Себеби дегенде мындай кооз көпүрө Кыргызстанда жок. Ушу Токтогул суу сактагычына салсаңыздар, буйруса жактырып мамлекет тарабынан. Анан кийин көлдүн үстүнө дагы ушундай салып койсоңуздар аябай сонун болчудай да. Ал жакта ойлондуңузбу? Бул өзү негизи Токтогул суу сактагычынын ошо именно көлдүн үстүнөн өтө турган долбоор. Көлдүн үстүнөн жалпы бир 40 чакырымдай жолду кыскартат. Башкача айтканда бир 1,5 сааттык жолду кыскартат да. Эми биз азыркы учурда ал жерде бир 1,5 саатта база өтсөк болот. Албетте бир 120 саат ылдамдык мененчи, машина мененчи. Да келечекте айылдар пайда болот, ал жерлерде светофорлор болот, баягы зебралар болот жолдон өтө турганчы. Ошонун баардыгын алдын ала бир 10-15 жылды эске алып, анан кийин ошонун баягы жыйынтыгы менен 1,5 сааттык жол деп эсептедик да. Алтынбек, айтыңызчы, ушундай макет жасоого, мындай чоң эмес, жада калса кичинекей эле бир кагаздан үй жасоого аябай сабырдуулук керек да. Баардыгын тиздеп, мындай тең кылыш үчүнчү. Ал эми ушул макетти жасаганга канча убакыт талап кылынды? Бул макеттин өзүн жасаганга баш этеги 2 айдай убактыбыз кетти. 2 айдай. Бул макеттин ичинде 4 бала эмгектендик. 4 бала баш этеги санаганда 20 сааттан эмгектенип аттык күнүгө. Бардык жумуштар параллель түрдө кетип атты да. Бирибиз ошо долбоордун үстүндө издеп аттык, бирибиз ошо макет боюнча жумуш кылып аттык. Иши бул жерде бир гана мен эмес, менин баягы жанымдагы жан жолдошторум да бар да. Демек мен ойлоп атам, баягы бул көпүрө буйруса ишке ашып калса, бул азыр сыноодо турат да. Анан кийин ишке ашып калып чындап эле салынып калса, көп адамдар баягы жол кыскарткандан дагы ошо көпүрөнү көрөлү деп эле өтө беришет болуш керек. Анан кийин баягы жолдон жолу өтүп кетпей токтоп калып сүрөткө түшүп, азыр ушундай аябай актуалдуу маселелер болот. Ушундай болот го деп ойлоп атам. Сиз кошуласыз да. Бул негизи бул долбоордун биринчи максаты ошо Кыргызстандын экономикасына чоң салым кошуу. Башкача айтканда бул көпүрө күнүнө 200 миң сомдон ашык акча таба алат да. Кантип? Бул демек акылуу болот турбайбы көпүрөнүн аркылуу? Көпүрө акылга алган, себеби дегенде ошол көпүрөнү мамлекет кайра өзүнө актатыш керек. То есть ошо көпүрөгө кеткен баардык каражатты мамлекет өзүнө кайра кайтарып алыш керек да. Ошол себептен баягы көпүрөнүн үстүнөн биз орточо эсеп менен санаганда баягы 1 евро деп санадык. Сом менен 70 сомдун тегерегинде да. Эми мурунку курс менен алганда албетте. Анан ошол жерге баягы 40 километр жол болсо 1,5 сааттык жолду айланышын өзү 200 сомдун бензинин алат да. Андан көрөк ошо чөнтөгүбүздө 130 сомубуз калат дагы 70 сом менен көпүрөнүн үстүнө өтсөк болот да. Убакыт, акча бардык жагынан үнөмдөйбүз. Ошо сиздер айткандай, мисалы көпүрөнүн баягы эки чекесинде ошо адамдар үчүн велодорожкалар каралган. Ортосунда баягы мал айдай турганда бөлүмү бар. Көптөгөн туристтер дагы келет го бизге, ошолорго да жакшы болот экен анда демек. Ошо сүрөткө түшкөнгө дагы башка бир нерселер кылганга баардык. Өзгөнчө бир аянтча кылабыз дейсизби? Шарттан барып түзүлөт да буйруса. Жакшы, ушул идеяны алып чыгуу эмнеден улам келип чыкты? Бул идея негизи баягы көп жылдардан бери эле бар экен. Көп жылдардан бери ошо Кыргызстан ушул жөнүндө ойлонуп келатат да. Бирок баягы ойлонгонубуз менен бул жөнүндө так маалымат эч ким болгон эмес, жана ошондой эле эч ким бул долбоордун үстүндө баягы билектүү иштеген эмес да. Ошол себептен биринчилерден болуп ошо көпүрөнү Кудай буйруса биз жасап алдык да. Баягы азыркы учурда салынбаса да мамлекет бул нерсеге эртели кечтир баары бир кайрылат деп ойлойбуз да. Анткени биздин жасаган жумушубуз азыр ошо Насырдин Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинин архивине кирди да уже.
Сиз ошого себепкер болдуңуз, бирден бир азаматсыз. Мынакей буга чейин дагы көптөгөн эмгектериңизди билип жүрөбүз, ошол тууралуу да сөз кыла кетсеңиз. Бул долбооруңузга көңүл аябагандай эле чоң көңүл бурулуптур да. Эмне себептен деп ойлойсуз? Бирок буга чейин эле көптөгөн жумуштарды кылып келгенсиз да. Буга чейин көптөгөн жумуштарды кылып келгенбиз. Алардын баардыгы баягы курстук иштер болгон да, университеттин деңгээлинде жумуштар болгон. Ал эми бул долбоор боюнча айта турган болсок, бул Кыргызстандын биринчиден ошо экономикасына пайдасын тийгизе турган долбоор болду жана ошондой эле Кыргызстанда биринчи жолу жасалды да. Ошол себептен баягы элдин чордонунда абдан көп убакытка чейин кармалалды десек болот да. Буга чейин деле бир канча баягы имараттардын долбоорлорун, шаарлардын долбоорлорун, башка баягы асман тиреген имараттарды, жөнөкөй үйлөрдү баардыгын жасап келгенбиз. Негедир алар мынчалык баягы элдин карамагына алынган эмес. Бул нерсе ошо буйруза эл аябай жакшы кабыл алды Кыргызстан. Демек элге ушул нерсе керек экен да. Керек экен. Ана мындай суроо пайда болуп атат. Бүгүнкү күндө шаардын ичинде ушундай унаа токтотуучу жай деген аябай чоң көйгөй да. Бир жерге барыш үчүн жок дегенде унааңды 2-3 квартал алыс жерге коюп, анан кийин барасың да. Ушундай унаа токтотуучу жайларды салуу же болбосо жолдордун үстүнөн дагы бир жолду салуу, ушундай бир учурдун мындай курч көйгөйлөрүн да камтысаңыздар болобу? Мен Кудай буйрса ушу жакынкы жылдары Бишкектин тегерек четиндеги баягы жаңы конуштардын баардыгын баягы бир имаратка батырып, башкача айтканда жанагы Дубайдагы Бурч Дубай, же болбосо азыркы учурда Жиддада салынып атат, бир канча бийиктиги 1 километрден ашуун здание да, имарат. Ошол сыяктуу баягы нерсени жасайын деп даярданып атам буйрса. Ал эми ошо Бишкектин ичиндеги пробкаларды азайтуу боюнча ошо Бишкектеги тактап чыгыш керек, кайсы жерлеринде чоң пробкалар кайсы жактан пайда болуп баштайт. Ошолордун баардыгына баягы эстакадалык чоң баягы трассаларды салсак болот да. Жакшы. Нияздын буйрутмасы менен сөзсүз түрдө ошол маселени карап көрүңүздөр, Ошондо дагы көрсө эле жаңы макет менен. Каласыздар. Айдоочулардын баардыгы ыраазычылыгын билдирет болуш керек. Бул нерсе баягы эми күндө эле көрүп атпайлы өзүбүз. Ооба. Жолдордо жүргөндө баягы биз деле ал көйгөйдөн алыс эмеспиз. Буюрса ага дагы фантазияңыздар өрчүй берсин, чыгармачылык ийгилик каалай сизге. Келип берениңизге рахмат. Ар дайым ушул сыноодон жеңип чыгыңыз. Анан кийин баягы бул жакшы долбоорлоруңуз ишке ашсын. Ошону каалайбыз. Келип туруңуз.